Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин 2025-2026 жылдагы күз-кышка сапаттуу даярдык талабынын алкагында Чакан ГЭС ачык акционердик коому энергетикалык системанын туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн комплекстүү иштерди жүргүзүүдө. Мына масляный выключатель, ушундай масляный выключательдер турчу, Карагачева 1 менен 2. Ушундай выключательдер вакуумныйларга алмашылды. Белгилөөсөк, 2025 жылга карата компания 4 гидроагрегатты капиталдык оңдоп түзүүнү мерчемдеген. Бүгүнкү күндө Быстровка ГЭСтин номер 1 агрегаты, номер 6 ГЭСтин номер 1 агрегаты, ал эми кичи ГЭСтин номер 1 агрегаты толук оңдолуп ишке берилсе, ГЭС 2де күч трансформаторун алмаштыруу иштери толугу менен жүрдү. Аны чогултуу иштери Кентау трансформатор заводу ачык акционердик коомунун адистер менен биргеликте жүргүзүлдү. Бул жакта быйылкы жылы күзгө кыш-күз мезгилине даярдыктын 25-26 жылында масляный выключательдер, вакуумный выключательдерге алмашылды. Биякта 2 штук алмашылды. Ошондой эле бул агып түспөттүн плановый ремонту дагы бүттү. Биз мекемебиз 98% кышка дайын. Бизде турган масляный выключательдер 1950 жылкы выключательдер болчу. Алар деле өздөрүнүн срок службасы деле бүтүп калды. Ошондуктан вакуумный выключательге алмаштырдык. Вакуумный выключательдин эмнеси жакшы? Масляный выключатель 11 отключение, 11 аварийный отключение болгондон кийин ал уже капитальный ремонтту требует этчи. Ошондуктан мына эски калып калган мына С35 выключательдер анын 11 отключение болгондон кийин капитальный ремонт өткөрүш үчүн ар бир бакты түшүрүп, контакттарын тазалап, майын алмаштырып, анан кайра жаңы май коюлчу. Азыр вакуумный выключательдерде ичинде вакуум, ошо вакуум эле дуганы гасить этип салат дагы, ошондуктан ал эмени требовать этпейт, капитальный ремонт. Энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын негизинде калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу багытында Чакан ГЭСтер курулуп, ири ГЭСтерди реконструкцияланып, эскирген жабдуулар жаңыланып, жумушчуларга ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Күз-кыш мезгилинин алкагында ушул 2 трансформатор алмашылган. Эскилери 3000 ква болчу. Биринчиден бул эми эскилиги жеткенинен алмашылды. Экинчиден уже бул эски трансформаторлордун кубаттуулуктары жетпей калды, ошондуктан алмашып атат. Мурунку трансформаторлор булар 3200 ква болчу, азыркылар 6300 квага алмашылды. Бунун эми артыкчылыгы бул эми кубаттуулугун чоңойттук да бул трансформаторлордун. 2025 жылы ишке берүү пландалган 128 ишкананын ичинен быйылкы жылы 7 облус боюнча 18 Чакан ГЭС ишке кирет. Ал эми мамлекетке караштуу Чакан ГЭСтерди Чакан ГЭС ачык акционердик коому тейлеп, эксплуатациялык иштерди жүргүзөт. Бүгүнкү күндө аталган акционердик коомдун карамагында 10 Чакан ГЭС бар. Пландалган 2025 жылкы пландалган ремонттуу иштерибиздин баарын толук 100% аткарып бүттүк. Ал жерде ремонттуу иштер экиге бөлүнөт. Бул капиталдык ремонттор жана отурумдук ремонттор, текущий ремонтту деп коет. Биздин Чакан ГЭС акционердик коомуна карамагыбызда 10 ГЭС карайт. 10 ГЭСтин баардыгы иштеп жатат. Жайой выработка электроэнергия чыгарып аттык. Выработка электроэнергия боюнча да биздин баягы аткарылган иштерибиз жакшы. 9 айдын жыйынтыгын жакында эле Министерство энергетикадан 9 айдын жыйынтыгы боюнча биздин коллега өтүп бүттү. Ал жерде дагы биз отчет берип чыктык. Ал жерде дагы жакшы выработка боюнча жакшы чыктык. Пландалган 150 миллион киловатт сааттан ашык электроэнергияны өндүрүп чыгышыбыз керек болчу. Биз 9 айдын жыйынтыгы менен 180 миллион киловаттка чукул электроэнергиясын өндүрүп чыгып, пландан ашык баратабыз. Мындан сырткары, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич айтып кеткенде 40ка чукул ГЭС кийинки этаптарда 26-27 жылдарда баардык биздин 7 область боюнча, бул эми Ысык көлдө, Ош областында, Жалал Абад областында,
Талас областында бардык биздин 7 жоба дубаныбыздан ошо пландаштырылган кичи ГЭСтер бар. 40ка чукул ГЭС. Ошолордун бардыгы буюрса 2026-27 жылдары өзүнүн графигине ылайык ишке берилет. Энергетика министрлигинин алдындагы Чакан ГЭС ачык акционердик коому мамлекеттик ишканасы алдыдагы 2025-2026 күз-кыш мезгилине толук даярдык менен кирип, абоненттерди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоону убадалашууда. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы Чүй облусу.